Кырсык Кашкабактын ортосунда 2 ай мурун Ислам Алмазбек уулу автокырсыкка кабылып, өзүнүн унаасы менен бирге Hyundai үлгүсүндөгү машина жабыркаган. Сүзүп алган унанын чыгымы 400 000 сом деп бааланып, анын 150 000 сомун мамлекеттик камсыздандыруу уюму төлөп берди. Аябай соң жеңилдик болду. 3 000 сомго эле алып койгон болчумун уже. Келинчегим эле телефондон алып койгон экен, мен дагы анан кийин авария болгондо эстедим. Алып койгом дегенден. Ошону сразу неме номерлери бар экен, ошол чалып келишти, баарын көрсөтүп түшүндүрүпчү. Страховканын аябай жардамы тийди. 150 000 болсо дагы жардам болду да. Баткен областынан алса дагы полис бул жерге сиз менен ушундай кырсыкка учуп атат. Ушундай эле 150 000 сомдук сертификат жол кырсыгына кабылган Айжан Кумаровага тапшырылды. Анын унаасынын арткы бампери жана тетиктери сынган. Сүзгөн унаанын айдоочусунун ОСАГО полиси болгондуктан жабырлануучуга кенемте төлөнүп берилди. Полностью страховая компания выплатит нам полностью. Бул сумма менин машинамдын чыгымын баарын жабат. Кырсык болгон күндөн 2 жумага жетпеген аралыкта эксперттер баарын өздөрү эсептеп чыгышты. Сүйүнгөнүм унаамды сөзгөн айдоочунун камсыздандыруу полисин алып койгону болду. Ну, правда, это очень помогает. ОСАГО полиси менен Борбор калаанын коомдук транспорттары камсыздалган. Автобус менен Chevrolet Spark унаасынын катышуусундагы кырсыктан унаанын эшиги капталы кирип кеткен. Ушундай жаракат алган ушул машина, бул айнек жагынан, анан ушул эшик жактарына жаракат алган. Ушул чыгымдарын биз ушу айдоочунун жоопкерчилиги үчүн биз төлөп берип атабыз. Бүгүнкү күндө 33 000 сом, 300 сом. Ушу пострадавший водительге биз ошо айдоочунун ордуна жоопкерчилигин алып, камсыздоо эмесин төлөп берип атабыз, чыгымдарын. Унаасын камсыздаган 8 жаранга мамлекеттик камсыздандыруу уюму сертификат тапшырды. Кенемтенин жалпы суммасы 800 000 сомго жакын. Ушул ДТПнын негизинде ушул бизде жабыр тарткан кардарларга бүгүн ушул сертификаттарды беребиз. Ал сертификаттардын 5-өө 150 000 сомдон, калгандары 36 000 сомдон, 40 000 сомдон, 37 000 сомдон. ОСАГО полисинин 1 жылдык базалык тарифинин баасы 1680 сом турат. Бул сумма унаанын кыймылдаткыч көлөмүнө жараша жана айдоочунун стажына жараша бааланат. Онлайн Мегапей жана Мбанк аркылуу алса болот. Акыркы жылдары бул полисти алгандардын саны өсүүдө. Алсак 2023 жылы 7236 болсо, 2024 жылы 73 920 жеткен. Бир жылда 66 000ден ашуун жаран келишим түзгөн. Где-то бир 100 000ден ашыгы эле только биздин Кыргызстанда азыр ОСАГО полиси менен камсыздалган. Калган 1 500 000 сому дагы бул ОСАГО полисинин алы электе. Ушул биздики 1 январдан баштап штрафтар кирмек да. Биздикин азыр ОСАГО полисинин штрафтарын 1 июлга чейин жылдырды да. 6 айлык мөөнөттө ушул ар бир жаран өзүнүн автоунааларын өздөрүнүн жана үчүнчү жака болгон баягы жарандык ответственность деп коет, өзүнүн ответственностин ошо страховать этип коюш керек да. 1 июлдан баштап уже штраф болот. Өлкөдө 1 600 000 жакын катталган унаа бар. Өткөн жылы кырсыкка кабылган 48 жаранга мамлекеттик камсыздандыруу уюму кенемте төлөп берген. Анын жалпы суммасы 4,5 миллион сомго жеткен. Иният Эргешова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.